Самараны депутатка саунасы түртөбү. Ырчы Самара Каримованын кийинки убакта ар кандай ушак сөздөр көп ээрчүүчү болду. Буга чейин дайыма эле анын күйөөсү экөөнүн Ош шаарында сауналары бар деп айтышчу. Негизи саунанын терс жактары көбүрөөк деген пикирлер бар эмеспи? Эми ал ушакчылар Самаранын атын ошол сауналарга байланыштырып жатышыптыр. Бир топ депутаттар ошол жерде эс алышып, алардын жоруктары билинип калганда, кой эч ким билбесин, акысына Самараны депутат кылабыз дешкен имиш. Шумдугун көр, Самара Каримованын ийгиликтери бир тобунун түн уйкусун бузуп жаткан окшойт. Болбосо ушундай ушактарды таратышабы? Биз болсо Самарага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эгерде депутат болуп калса, эл үчүн ак кызматын кылсын деп тилек кылабыз. Маалымат Булак, Аргумент Чекиткейчи. Ырчы Анжелика блогер Сыдыманды колдоп сотко келди. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү Элмир Сыдымановдун иши боюнча соттук отурум өтүүдө. Соттун алдына блогерди колдоп жакындары жана ырчы Анжелика келди. Ырчынын айтымында Элмир Сыдымановдун сөздөрүндө кылмыш кодексин буза тургандай эч нерсе жок. Бүгүн Элмир Сыдымановду колдоп келдим. Себеби аны жалгызбой эне тарбиялап чоңойту. Учурда мен дагы 3 кызды тарбиялап жатам. Элмир үйдөн улуусу жана анын кичинекей бөбөктөрү бар. Андыктан аны абакка камабай, административдик айып салса, кайрымдуулук иштерин жасап кутулмак. Алдыда долбоорлор менен бирге иштеп, иш алып бармакпыз, деди ырчы. Маалымат Булак, Аргумент Чекиткейчи.